Чоң рахмат. Марлен Абдрахмановичтин бул мыйзам долбоорун эми мындай дүйнө азыр аябай тездик менен өзгөрүп, технологиялык заман доор болуп аткан учурда бир жакшы ниет менен жазылган мыйзам деп эсептеп, мен дагы комитетте биринчи окууда колдоп берем. Мунун жакшы жагы, анан кээ бир учурда терс жагы да болуп калышы мүмкүн. Президенттин жарлыгы менен азыр бюрократияны, ашыкча чыгымдарды азайтуу, мамлекеттик мекемелерде бирин-бирин кайталаган органдарды жоёлу деп жакында мындай чоң жумуш башталды да, мен ошону колдойм. Анткени чын эле 20-30 жыл мамлекетте тажрыйбасы болгон менен жеткен бюрократтар бар. Кабинеттен чыкпаган, ошо кагаз менен гана отурган, бир дагы реформа жасаганды каалабаган, жанагы катып калган деп коет го, ошондой мындай жетекчилер бар да. Ошолордун ордуна кичине анча-мынча дүйнөнү көргөн, эл аралык тажрыйбасы бар жаштардын келгени жакшы жагы да бар. Анткени бүт жерде бюрократия, кезек күтмөй, ошону жеңилдетиш керек. Элдин жашоосун жеңилдеткенге ошондой кадрлар келгени жакшы. Анткени буга чейин биз жанагы аргымакты президенттик стипендия сунуштап, бирок ал эл үмүтү деп башкача ат менен кетип, мына бир топ балдар кыздарыбыз азыр ири чоң дүйнөдөгү алдыңкы 50 университетке кирген окуу жайларга окуп атышат. Мамлекет акча төлөп берип атат. Ошолордо кайтып келип эми жетекчилик кызматтарды аркалаганы туура эле. Бирок чет элде иштеп келгендин бардыгы эле мындай идеалдуу болбойт. Биз муну иш жүзүндө да көрдүк. Мисалы, эмне Теңиз Бөлтүрүк деген киши келди. Дал ошо көп жыл чет өлкөдө иштеген, ал жагы Канада, бул жагы Казакстан, бүт жерде иштеп келди. Улуу көчмөндөр мурасы деп уюмду түздү. Чет өлкөдө иштеген мыкты балдардын көбүн чакырды. Ошол Теңиз Бөлтүрүккө ишенип келген, Америкада, башка жакта жумушун таштап келген балдардын бардыгы азыр көчөдө калып, үмүтү өчүп, кайра кайтып кетишти. Ой, өзүбүздүн тиричилигибизди кылалы депчи. Мына ошондой акыбалга таштабашыбыз керек да. Мисалы 3 миллиардтан ашык акча каражаты кетти да. Мына ошо чет өлкөдө, мына биздин Ак үйдүн маңдайынан 7 кабат имараттан кеңсени жалдашты. Биз мындай жакшы жерде отурушубуз керек деп. 700 миллион сомго Италиядан мебелдерди алдырышты. Биз жакшы мебелдерде отурушубуз керек деп. Мына ошол четте окуп иштеп келгендердин бир жаман үлгүсү ошол Бөлтүрүк жана башкалар болду да, мисалы. Мына ошого жол берилбеш керек деп ойлойм. Бирок азыр сыртта такыр башка заман жаңы жетекчилер, жаңы муундагы, жаңы багыттагы адамдардын келгени дагы туура деп ойлойм. Эми мындай жакшыраак көзөмөл керек. Анын ичинде парламенттагы аларды жакшы көзөмөлдөп, мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөп турабыз деген ойдобуз. Бул жон гана менин мындай оюм. Рахмат. Рахмат, жана Кубаныч, мен ойлойм ушул как раз Нурбек Өмүрбекович, Дастан Арсбекович сиз айткан маселелердин алкагында мына жакшы сунуш болуп калды. Нурбек Асанбекович жана өзгөчө деген сөздү кошуп койсок, анда бардык жанагы көп маселе чечилип калат экен. Ошол менен колдоп бериңиздерди суранам. Рахмат. Рахмат.